Элтер деген телеканал бар болчу, билесиздерби? Ошол жерге астына түгүнө рекламалар чыгып калат болчу. Кыздар менен балдар менен таанышам, жашым мынчада, андай мындай. Анан бир күнү ошолдо турсам, өзгөндө кыздар менен таанышам, 30 адырдан болом, атым Пранча деп номерин коюп коюптур. Анан кыска гудок таштап койдум баягы номерге. 18ге чыгайын деп калгам, переходный возраст, эми жаштыкта болот дейм. Мына жерде күйөөм деле көрсө керек, эми тура түшүнсө керек. Анан ошонтан баягы бала менен таанышып, телефондо сүйлөшүп, өзүңчө эле ал жолукпаган деле эмессиң, күндө сүйлөшөсүң. Айрыкча 12ден кийин бекер болот эле го. Анан күндө сүйлөшүп, мындай өзүңчө эле аны күтүп, ушундай сезимдер башкача болгон экен да. Жаштыкта анан досторума жигитиң барбы десе, ооба жигитим бар деп, анан мына менин жигитим, түнү унутуп сүйлөштүм деп эле өмүрү көргөн эмессиң, ошону жигитим деп баарына тааныштырып, анан кийин бир күнү эле бир досум өзүнчө эмнеге андай кылды экен, ошол кыз каякта жүрөт дейм да азыр. Бир күнү бир кызым ошол баланын номерин алып алыптыр. Ошонун номерин алып алган, ошол бала менен сүйлөшүптүр. Анан кийин ал бала чалып, сен досуң менен сүйлөштүм, мен кош бол, мен ошону жакшы көрүп калдым деп ал кетип калды. Ал досум, ал деле көргөн эмес. Вообще бирибизди көргөн эмеспиз. Биз жөн эле элтерден эле астынан алып алып сүйлөшүп. Анан мен досума кат жазып мектепте, дос ушу кылганың жашоо, менин жигитим келип менин жигитимди алып, андай мындай, мен сен менен достукту үздүм деп өлүп отурайын. Ушундай сезимдер башкача болгон экен, эми ал жаштык. Азыркы жаштар антпейт азыр эми.